Биз кызыктуу маектерди, кызыктуу сюжеттерди дайындап койдук. Анда экрандан алыстабаңыздар. Азыр да биздин таңында таңкы коногубуз бар. Тааныштырып өтөлү, жакындарда деле ошол Талас мамлекеттик университетинде өрүүнүздөгү эң баягы ири, бирок ошол эле учурда жалгыз жогорку окуу жайыбызга өзгөчө бир макам берилди. Жалпы эле Талас мамлекеттик университетинин быйылкы 2024-жылы болгон ийгиликтери, жылдарды кандай жыйынтыктап жатат, ошол боюнча кенен кеп кылуу үчүн биз студиябызга Талас мамлекеттик университетинин ректору Жыргалбек Сабырбекович мырзаны чакырганбыз. Кутман менен кош келипсиз. Кутман менен. Келиңиз, алгач ушул биздин телекөрүүчүлөр менен амандашалыңыз. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ушул быйылкы ушул мынакей 2024-жылды дагы аяктап жатабыз. Анан ушул келе жаткан 2025-жылыңыздар жакшы, берекелүү жылдардан болсун, элибизде тынччылык болсун, жерибизде молчулук болсун. Кудай ушул бизге жалпы эле Талас облусунун элине, жалпы кыргыз элине жалаң ушул жакшы жаңылыктарды эмдиги жылы тартууласын. Сөзүңүзгө аралжы, ушу айта кетсеңиз, ушу университетке өзгөчө статус берилди. Бул университет үчүн канчалык маанилүү? Быйылкы ушул 2024-жылдын 14-октябрында биздин Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун жарлыгы менен ушул региондогу 5 окуу жайга өзгөчө макам берилди. Анын ичинен ушул Талас мамлекеттик университети, Баткен мамлекеттик университетине, Ысык-Көл мамлекеттик университети, Нарын мамлекеттик жана Жалал Абад мамлекеттик университетине берилди. Бул өзгөчө макамдын эң негизги максаты бул ушул региондогу жогорку окуу жайларын өз алдынча өнүктүрүү болот. Бул өнүктүрүүгө багытталган. Башкача айтканда, бул өзгөчө макамдын негизинде биздин Талас мамлекеттик жогорку окуу жайы биринчиден академиялык эркиндикке ээ болду, экинчиден финансылык эркиндикке ээ болду деп айтсак болот. Бул академиялык эркиндик менен биз ушул Талас мамлекеттик университети ушул эмки окуу жылынан баштап башка мурун билим берүү министрлиги аркылуу лицензия алсак, азыркы эмдиги жылдан баштап өзүбүздүн материалдык техникалык базабыздын абалына жараша жана профессордук окутуучулардын курамына жараша, анан жана ушул Талас облусунун суроо талабына кандай адистер керек, ошого жараша каалаган адистиктерди өз алдыбызча ачууга чоң мүмкүнчүлүк берилди да. Ал эми финансылык эркиндик боюнча ушул өзүбүздүн университеттин алдында чакан окуу өндүрүштүк борборлорду ачууга, ар кандай дыйкандар, мал чарбачылыгына алектенген биздин жарандар, жеке ишкерлик менен алектенген адамдар, ошолордун баардыгына илимий жактан консультацияларды, кеңештерди берүүгө, ушундай курстарды, тренингтерди өткөрүүгө чоң мүмкүнчүлүктөрдү алдык. Ооба, сиздердин биз билебиз, сиздердин жакында эле ушул Талас мамлекеттик университетинин шакирт окуу борбору ачылды. Бул борбор ачылды, бирок азыр ушул кабыл алуу башталдыбы, кандай болду? Бул борбор азыркы күндө ушул жарым жылдан ашык бул шакирт окуу өндүрүштүк борборунун биринчи материалдык техникалык базасын чыңдадык. Башкача айтканда, ушул жанагы 3 айлык кыска мөөнөттүү жумушчу адистерди даярдоо, жанагы тигүүчү, тикмечи, сантехник, электрик, автоэлектрик, жыгач уста жана башка ушундай 3 айлык курстарды окутуу үчүн материалдык техникалык базасын түздүк. Анан азыркы күндө ушул өткөн 29 ноябрда Талас мамлекеттик университетинин окумуштуулар кеңешинин чечими менен шакирт окуу өндүрүштүк борбору ачылды. Анан азыркы күндө эми ички укуктук ченемдик документациясын жасап жатабыз. Башкача айтканда, ушул шакирт окуу өндүрүштүк борборунун өзүнүн жобосун иштеп чыгабыз. Анан жобого ылайык жанагы адистиктердин бүт программаларын бекитип беребиз. Анан азыр ушул өзүбүз биринчи кезекте биздин университетте бир 3,5 миңге жакын студенттер окушат. Анан ошол студенттерибизди айтып атабыз, эр жигитке 70 өнөр аздык кылат демекчи деп, түшкө чейин өзүңөрдүн адистиңер менен окусаңар, түштөн кийин кыска
мөөнөттүү жумушчу адистик окугула деп анан ошол студенттердин арасында баягы үгүттөө иштерин жүргүзүп жатабыз азыркы күндө. Анан Кудай буйруса 2025 жаңы жылдан баштап шакирт окумуштук борбору ушул биздин студенттерди жана ошондой эле Талас облусунун баардык тургундары үчүн өз ишин баштайт. Жакшы жаңылык. Эми айтсаңыз, студенттер арасында кандай жетишкендиктер болду? Быйыл алардын баягы окууларына кандай өзгөчөлүктөр кирди? Негизи эле алардын баягы билим алуусундагы түзүлгөн шарттардын аркасынан жаралган натыйжалар боюнча. Биз ушул өтүп жаткан 2024-жылы Талас мамлекеттик университетинде көптөгөн ушул материалдык техникалык базаны жакшыртуу боюнча иштер жүрдү. Бул биринчиден эле ушул эң чоң иштердин бири деп айтсам болот. Россия кызматташтыгы менен жана Алтын Альянс компаниясы жана Талас мамлекеттик университети ушул 3 тараптуу чоң долбоорду ишке ашырып, Талас мамлекеттик университетинин базасынын алдында орус тили борбору ачылды. Бул жерге жалпысынан 5,5 миллион сомдук каражат жумшалды. Анын ичинен ушул 2 миллион сомдук заманбап жакшы жаңы китептер ушул Москва шаарынан Орус үйү деген уюм бар, мекеме уюмда ошо 2 миллион сомдук китептер келди. Андан тышкары акылдуу телевизор, керектүү окуу эмеректери, ошондой эле 20 ноутбук биздин студенттер үчүн берилди. Бул абдан башкача айтканда биздин Талас мамлекеттик университетинин орус тили кафедрасынын материалдык техникалык базасы заманбап жабдууланып, Кыргызстандагы көптөгөн окуу жайларынын ичиндеги ошол орус тил кафедраларынын арасында сап башынан орун алдык десек жаңылышпайбыз. Андан тышкары бизде ушул ТИКА деген эл аралык долбоор бар. Турция менен Түркия мамлекети менен кызматташып келебиз. Ошол ТИКАнын аркасында бизде түрк тилин окутуу борбору иштеп жатат. Былтыртан баштап Юсуф Уней аттуу түрк мугалим келип, Талас облусунун жарандарын, Талас мамлекеттик университетинде окуган студенттерди, окутуучуларды түрк тилине үйрөтүп жатат. Анан мына кече жакында эле бир жума 10 күндөй болуп калды. Ошол ТИКАдан биздин университетке $36,000, башкача айтканда 3 миллион сомдук заманбап жабдуу келип түштү, орноттук. Бул ушул топуракты жана суунун анализдөө лабораториясы болуп, азыркы учурда биздин окутуучулар окуп үйрөнүп жатышат. Кудай буйруса, бу да 2025-жылы ушул Талас мамлекеттик университетинин алдында ушул топуракты жана сууну анализдөө лабораториясын ишке киргизип толуккандуу ушул Талас облусундагы дыйкандарга кызмат көрсөтөлү деп атабыз. Алардын ошол топурагын анализин чыгарып берип, эмне жетишпейт, кандай керектүү жер семирткичтерди, органикалык, минералдык жер семирткичтерди беришке, ошолор боюнча кызмат көрсөтүү атайын ушундай лабораторияны ишке киргизүүнүн алдында турабыз. Бул ушул экинчи чоң жаңылык. Анан үчүнчү жаңылыгыбыз азыркы заманда IT багытына өтө чоң көңүл бурулуп атат. Анан ушул биз дагы өзүбүздүн каражатыбыз менен былтыр ушул Талас мамлекеттик университетинин технология экономика факультетине заманбап IT борборун түздүк. Бул өз күчүбүз менен университеттин. Андан тышкары дагы университеттеги бардык кафедраларга, бардык деканаттарга ушул жаңы заманбап үлгүдөгү компьютердик техникаларды сатып алып бердик. Дагы ошол тарых адистигинде окуган биздин бакалавр, магистрант студенттер үчүн атайын тарых борборундагы жаңы ишке киргиздик. Ушундай жана башка көптөгөн жаңылыктар бар. Эми анын баарын айтып өтүүгө убакыт чектелүү болуш керек. Демек, быйылкы жыл сиздер үчүн бир топ эле ийгиликтүү, жемиштүү жылдардын бири болуптур, а? Туура. Ыраазычылык билдиребиз, тилекке каршы бизге бөлүнгөн убактыбыз дагы чегерилип баратат. Андыктан сизге келип бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдирип, эркин микрофон сунабыз. Келиңиз жалпы биздин элге кайрылыңыз. Урматтуу Талас облусунун тургундары, урматтуу ата-энелер, улуу жазуучубуз Чыңгыз Төрөкулович Айтматов айткан экен да.
адамдын коомго эң пайдалуу кылган иши бул үйүнөн коомго керектүү уул кызды тарбиялап өстүрүү деп. Анан ошол уул кызды ата энелер сиздер да тарбиялайсыздар, биз дагы ошол Талас мамлекеттик университети дагы ушул коомго пайдалуу уул кыздарды тарбиялайбыз деген максатыбыз бир. Ошол биздин Талас мамлекеттик университетине өзүңүздөрдүн уул кыздарыңыздарды тапшыртып, ушул жерден сапаттуу билим алып, ушул жерден англис, орус, түрк, корей тилдерин окуп үйрөнүп, 4 жыл окуп бакалаврды бүткөндөн кийин анан чет өлкөлөргө, Кореяга, Түркияга, Европага, Америкага, Россияга дагы жогорку окуу жайларына магистратурага уул кыздарыңыздарды жөнөтүүгө толук шарт бар. Эмдиги жылы Кудай буйрса сиздердин уул кыздарыңыздарды биздин Талас мамлекеттик университетинин босогосунан күтөбүз. Терең ыраазычылык билдиребиз ага келип бергениңиз үчүн. Анан ошондой эле дагы да жаңы ийгиликтерди каалап университетиңиздерге келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайбыз.